Сүрөт Африканын Судан өлкөсүндө 1993-жылы тартылган. Бул сүрөттүн автору Кевин Картер деген адам. Ал өзү дагы Африкадагы Түштүк Африка Республикасында төрөлүп өскөн. Ошол сүрөт аны дүйнөгө тааныткан. Сүрөттө кичинекей кыз ачкалыктан баса албай жөрмөлөп келе жатат. Анын аркасында өлүмүн күтүп жооруя ичип алган. Бул сүрөт New York Times гезитине чыккан. Сүрөттү көргөн адамдар эки жырткычтын ортосундагы кыз деп аташкан. Бул кызды сүрөткө тартуу үчүн Кевин көпкө чейин ээрчип карап жүргөн. Кичинекей кыз тамак издеп, 1 чакырым жердеги гуманитардык жардам берчү лагерге жөрмөлөп бара жаткан. Анын өлүмүн күтүп, жору дагы ээрчип жүргөн. Картер бул көрүнүштү сүрөткө тартып алып, кызга жардам бербей кетип калган. Кыздын андан кийинки тагдыры белгисиз. Бирок бул сүрөттү көрүп кайдыгер эмес адамдар Кевинди күнөөлөшкөн. Кевинге айтылган каргыштар аны тынч жашаткан эмес. Эки жырткычтын ортосундагы өмүр деп аталып калган бул сүрөтү үчүн Кевинге Пулитцер сыйлыгын ыйгарышкан. Бирок сыйлык алгандан кийин 2 ай өтпөй Кевин 1994-жылы өзүнө өзү кол салып өлгөн. Өлүм алдында жазган катында мен баарынан тажадым. Уктасам түшүмө ачкалыктан өлүп жаткан кыздар балдар кирет деп жазган. Кайдыгерлик бул адамдын өзүн жок кыла турган сапат. Кайдыгер адам тирүү өлүк десе дагы болот. Эч качан кайдыгерлик кылбоо керек. Кайсыл иште кайдыгерлик кылсаң, эртең ошол өз башыңа келет. Өзүбүздүн айланабызда болуп жаткан жагымсыз окуяларга көңүл кош мамиле кылбайлы. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикасына таянсак, дүйнө жүзүндө 3,1 миллиард адам туура тамактанбайт. Ошол эле учурда 828 миллион адам ачарчылыктан кыйналып жатат. Бул 10 жыл же 20 жыл мурунку маалымат эмес. Балким сиз менен биз жашап жаткан азыркы күндө болуп жатат. Улуттук банктын билдирүүсүнө таянсак, 2017-жылдын 10 айында мигранттардан Кыргызстанга 2 миллиард 288 миллион доллар которулган. Айрым маалыматтарга караганда, өлкөдө жылына аш тойлорго 2 миллиарддан ашык доллар сарпталат. Ошондо мигранттардын маңдай тери менен тапкан акчалары тойлорго эле жумшалып кетери зээниңди кейитет. Бириккен Улуттар Уюмунун Калкты жайгаштыруу фондунун 2017-жылкы маалыматы боюнча, Кыргызстанда алынган 20 нациянын бирөө тойго сарпталып, сап башында Ош шаары турат. Бүгүнкү саат сайын өзгөргөн доордо жашап жатканыбызды эске алып, учурдун талабына ылайык жашаганыбыз туура болчудай. Ысырапкерчиликти жоюу үчүн ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келгенинче аракет кылайлы. Эгер бүгүн ысырапкерчиликке кайдыгер болсок, анда эртең бул кайдыгерликтин кесепети тоорусумал бизге кол салып, жаш баланын абалындай болуп, бирок башка көрүнүштө кайталанышы толук мүмкүн.